Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Бүгүн мына Бишкекте борбордук шайлоо комиссиясынын алдында турамын. Ушуга келдим. Азыр мени Акбалык Жумалиева деген ушул шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирөөсү кабыл алмак болуп атат. Ага чейин айта турган бир-эки сөз да. Өзү негизи биз баягы бейөкмөт уюм, анан батыш, чыгыш деп атып, бирок ошол шайлоо, ошолордун жардамы менен болсо дагы шайлоо системабызды кыйла тазалап алганбыз, кыйла жакшыртканбыз. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле бемарал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Мисалы кошуна Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, Орусия, Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө караганда бизде шайлоо системабыз кыйла жакшы. Өтө жакшы десек да болот. Анан эми болгону бизде бир эле нерсе бар, проблема. Ошол жакшы шайлоо системабыз курулган менен эми аны пайдалануу маселеси келип чыгып атат. Анткени адашпасам өткөнкү Бишкек шаар акыркы Бишкектеги өткөн жогорку кеңештин шайлоосуна бир 20%дай катышуу болгон да. Жалпы шайлоочулардын ошол участкада катталган шайлоочулардын болгону 20%дай гана келип добуш беришкен. Анан алар кимиси кандай добуш берди, кимге добуш берди ал башка маселе. Бирок эң негизгиси келгени, катышканы өтө начар. Анан ошондуктан мен азыр айтат элем да, мына Бишкек азыр бүтүндөй республика боюнча азыр жергиликтүү шайлоолор башталды, старт алды. Үгүт иштери азыр кетип атат. Бирок азыр мына Бишкек шаарында баннер койгонго, баннерлерди көрүнгөн жерге чаптаганга тыюу салып коюптур дейт. Ошон үчүнбү айтор Бишкекте азыр мындай көчөдө шайлоонун шаңы байкалбайт. Бирок кандай болсо дагы азыр эми мына интернет аркылуу, теле, радио аркылуу үгүт иштери кетип атат. Эми мен айтайын дегеним башка. Кандай болбосун шайлоого келиш керек, шайлоого катышыш керек дагы, оюңду билдиришиң керек да. Эми ошолордун ичинен мисалы 10 талапкер боло турган болсо, ошонун ичинен бир жакшыраак деген бирөөсү табылар. Ошого болсо дагы добуш бериш керек. Анан таптакыр болбой калса анда баягы жок дегенде каршы добушуңду болсо дагы берип кетиш керек да. Эгер сиз органдарга арызданбай, президентке кайрылбай, блогерлерге жалынбай эле үй алууну кааласаңыз, анда эч экиленбей Golden House компаниясына келиңиз. Себеби Golden House'тан үй алсаңыз, курулуштун бүтүшүн саргайып күтпөйсүз, батирлеп жүрбөйсүз, сахар, давление, инфаркт болбойсуз. Ал бул деп акчасын санаганыңызча монтип бүтүрүп, дарбазасын коюп, суу, свет, газын улап, колуңузга документтин карматып коюшат. Golden House утурумдук пайдага эмес, бөлүктүүлүккө умтулат. Эми келбей коюп жөн эле кайдыгер жата бергенден көрө ошол кайсы бирөөгө бир ишеним арткан жакшы. Эртең жок дегенде ошону көчөдөн көрсөң дагы, убагында мен сизге добуш берген элем, бирок ишенимди актаган жоксуз. Мисалы Ыдырыс мырза деп туруп келип кайрылып койсоңуз, жок дегенде ошол адамга бир эме болот да, мындай жоопкерчилик ошонун мойнуна артылат. Ал диний жактан алганда дагы, мыйзам жагынан алганда дагы ошонун мойнуна илинет. Ошону илип коюшуңуздарды каалайт элем да. Келиңиздер, бирөөгө добушту бериңиздер, жоопкерчиликти ошого илиңиздер. Анан жөн эле жатып алып, баягы таптакыр келбей коюп, анан Кыргызстан өнүкпөй атат, бюджет туура бөлүштүрүлбөй атат, тиги бу дей берген мен оюмча жакшы эмес, ал туура эмес. Ошол жүрүңүздөр анда. Эжеке, муну шайлоо башталды, жергиликтүү шайлоолор. Бирок бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат азыр? Бул шайлоонун өзгөчөлүгү биринчиден мыйзам боюнча жана өзгөрүүлөрдү айтсам, мурда 4 жылга шайланчу, азыр 5 жылга шайланат. Жергиликтүү кеңеш. Шаардык кеңеш, айылдык кеңештердин баардык азыркы шайлана турган депутаттар 5 жылдык мөөнөткө болот, шайланат. Анан кийин мурда жанагы көпчүлүктү түйүшкө салган күрөө бар болчу. Миң сомдон күрөө төлөшчү. Бардыгычы.
жана биз РСК мамлекеттик банктар менен иштешебиз, РСК менен Айлбанк. Анан кезекке туруп кээ биркилер ошол менин справканы алып келиш керек да, төлөпчү 1000 сомду дагы. Ошондон кечигип калгандар болот. Ошондой проблемаларды жоюп эле ошол эмени алып салып, азыр ошол күрөө төлөнбөй турган болду. Анан дагы өзгөчөлүктөрүнөн мурда азыр эми инклюзивдүү коомго айланабыз деп аракет кылып атпайбызбы? Ал кандай болуп калат? Инклюзивдүү дегенде эми майыптыгы бар жарандардын дагы шайлануу укуктары корголуш керек деп жогорку кеңешке жанагы тизмеге киргизгенде майыптыгы бар жарандарды дагы тизмеге киргизишет. Алдыңкы 25-те болуш керек деген эме бар, талап бар. Бул жолку ошол шаардык кеңеште жанагы партиялардын тизмесине дагы бирден майыптыгы бар жаранды киргизүү боюнча дагы өзгөртүү киргизилди. Демек азыр ошол алдыңкы тизменин алдыңкы 25-инин ичине Жогорку кеңеште. Жогорку кеңеште. Бул жергиликтүү кеңеште да ошондой талап бар? Кеңеште талап жок, бирок ошол немеде списокто бир мүмкүнчүлүгү чектелген жаран болуш керек. Жогорку кеңеште өткөндө жанагы аялдардын квотасын сакташ үчүн бийлик аябай аракет кылбадыбы ошого? Анан кээ бир партиялар аябай нааразы болуп, кыйналып, аялдарга жол бергиси келбей, аябай эле кыйналышпадыбы? Азыркысында кандай болду? Жергиликтүү кеңеште. Жергиликтүү кеңеште бизде дагы ушу мыйзамды сактап тизмени алып келбесе, ал тизме кабыл алынбайт да. Сөзсүз түрдө бул жерде эми жанагы гендердик теңчилик деген бар да. Сөзсүз эле аялдардын укугу эмес. Мисалы үчүн кээ бирки партиялар бар. Кээ бирки партияда негизги эмени топту аялдар түздү дагы, эркектер азчылыкты түздү. Анда эки аял болсо, үчүнчүсү сөзсүз эркекти талап кылып, ошондой эки партия болду. Түндүктө түшүптү бирден. Аялдар көп аялдар көпчүлүктө, эки үчүнчүнү сөзсүз эркекте, себеби дегенде бир жанагы бир жыныста турган эмелерден туруп калбаш керек да, мүчөлөрдөнчү. Сөзсүз түрдө эме эркектер да болуш керек. Негизги аялдардан турган партияда дагычы. Ошондо азыр тизмени түзгөндө, мисалы мен ыдырыс партиясы деп коелу, ыдырыс партиясын мен алып келдим, келгенде ошондо тизме кандай болуш керек? Мисалы жотусунан 51 деп коелу. 51 шаардык азыр билесиздер, Бишкек менен Ошто эми бул эметик республикалык деңгээлдеги шаарлар, буларда 51ден мандат болду азырчы. Мурда 45тен болду. Азыр ошол 51 адамдын максимум 51 кандидатты алып келе аласыз. Ошондо сөзсүз эки эркек болсо, үчүнчүсү аял. Ошол катар номурда боло турган болсо, мисалы алдыңкы катарда мен турам дейли, экинчи катарда операторум турат дейли, үчүнчү катарга сизди коет экен. Ошондой болот. Же болбосо, эгерде аялдардан көбүрөөк боло турган болсо, бир эки аял, үчүнчүсү эркек. Үчүнчүсү эркек. Төртүнчү, бешинчиси ошондой. Ошондой. Бул аялдарды демек 25тен ылдыйга түшүрүү мүмкүнчүлүгү жок. Же эркектерди аялдардын партиясы боло турган болсо, 25тен ылдыйга мындай мүмкүнчүлүгү, шансы жок катарга коюп койгонго жол берилбейт. Андайга жол берилбейт. Бул деген эми жанагы айласыздан киргизилген чара да, квота дегенчи. Себеби дегенде биздин менталитетти билесиңер, жанагы аялдарды көбүнчө эме кыла бербейт. Саясатта мисалы үчүн аялдардын орду төмөндөп кеткен да мурунтан бери элечи. Ошон үчүн эми квотанын жардамы менен азыр келип атышат. Эми бара-бара элдер ага квотага деле карабастан, башкага деле аялы эркегине карабай жана жасаган жумушуна жараша мурда жасап жүргөн жумуштарына карап шайлап калса, анда квота бара-бара өзүнүн жана эмесин жоготушу мүмкүн да, актуалдуу болгончо. Бирок азыркы учурда биз ошо квота менен аялдарды саясатка аралаштырышыбыз мындай туура келип атат да. Анаңыздар жакшы. Анан ошол аял кандидаттардын табылышы кандай болуп атат? Мисалы, көбүнчө аялдар саясатка дегенде аялдар рационалдуураак болушат го көбүнчө. Анан мисалы айлыгы жок болсо, анан көбүнчө мага окшогон психопаттар эле аттанбаса, мына эмеге, шаардык кеңешке, кабинет жок болсо, мыйзам чыгаруу мүмкүнчүлүгү жок болсо, өтө деле таасири жок болсо, азыр мэрди шайлоо же болбосо жанагы кызматтан алып коюу сыяктуу эмелер деле аябай чектелип калды го.
Ооба. жергиликтүү эмелерди, жетекчилерди дайындоо ошол мындай шаардык кеңештерге андай деле проблема жаралган жок да, аялдардын тизмеге табып эле кошуп эле, наоборот мындай каалоочулар көп шаардык кеңештергечи. Анан кээ бирки айылдык кеңештерде болду аялдардын. Биз атайын ошол айылдарга барып, жанагы район центрлеринде эмелер менен, аялдар менен жанагы ошол лидер айымдарды чогултуп берүүлөрүн суранып, биз жергиликтүү бийликтенчи аялдар менен жолугушууларды өткөрдүк. Ар бир республика шайлоого келип, ошол өзүңүздүн кандидатураңызды көрсөтүп катышыңыз депчи. Мурда иштеп кеткен депутат айымдарды, башка лидер айымдарды ошол райондун центрлеринде жанагы мисалы үчүн 5 райондук ошко чогулттук, ошентип жер-жерлерин бардык Баткен, бардык Нарын областтарына бардык жерге барып биз эмелерди үгүт. Ошондон камсыздалды аялдардын квотасы? Азыр республика боюнча. Ооба, республика боюнча толукталды. Ал жакшы болуптур. Анан мурдагы эмеде мисалы мол акыркы чакырылышта 39%га көтөрүлгөн аялдардын квотасы. Ага чейин түшүп кеткен, ага чейин аялдар аз болгон, квота жок болгон да. Анан аялдар түшүп кеткенде катышуусу. Жогорку кеңеште деле жаңылышпасам 5-созывда бир дагы айым депутат жок болуп калган. Ошондой учурда болгон экен да. Квота болгондон кийин азыр ошо квотаны мындай мыйзам иштеген үчүн азыр ошо камсыздалып атат. Демек мындан аркы жанагы жергиликтүү кеңештердеги сессияларда жанагы сөгүнгөн, анан мышташкан учурлар азыраак болот окшойт анда. Эми аялдар болсо бир аз карманасын деп сөгүнө бербей эле ашат эле. Ооба. Эркектер, жалаң эркектер отурган жерде бир аз сөгүнө беребиз. Ооба, аялдар көбүрөөк келиши мүмкүн. Анын жанагы эмеде мэрлерди, айыл өкмөттөрүн шайлоо укугу жок болбоду, алар дайындалыпчы. Азыр ошон үчүн эркектердин арасында ошол кандидат болуп баруу жергиликтүү кеңештерге, айылдык кеңештерге мындай бир аз басаңдап кеткендей болгон, бирок азыр жакшы эле. Азыр кайра келип атышат. Эми аны максат кылбаш керек да, бир гана айыл өкмөтүн шайлоо же ошол мэрди шайлоо. Мэрге таасир этүү максат кылбаш керек. Аны максат кылып барбаш керек да. Эми ал жерде бюджет канчалаган маселелер, жана өзүнүн эмеси бар го, 25 маселе жергиликтүү кеңештеги депутаттар карай турган маселелер. Эми ошолордун баарын көтөрүп чыкса деле, эми ал мэрди шайлоо же эмени айыл өкмөттү шайлоо деген негизги максат эмес да. То есть мэрди шайлабаса дагы мэрдин ишмердүүлүгүнө таасир этсе болот дейсизби? Ооба, аларга жанагыдай ишенбейчилик көрсөтсө болот деменин жергиликтүү кеңештин 3/2 эме кылып туруп жана жыйында аларга ишенбестик көрсөтүп жумуштан алуу боюнча эме койсо болот. Саламатсызбы? Макул. Анан азыр мен мисалы ушул шайлоо башталгандан бери ошто жүрөм. Бирок таптакыр жанагы көрнөк жарандыктарды көрбөй атам да. Мисалы мурда баягы баланчы, пустанчы, буга жооп неме бериңиздер, добуш бериңиздер деп астына бир лозунгдарды илген сүрөттөр көп болчу эле. Азыр бир да сүрөт көргөн жокмун шаарда. Мисалы бир азыр жүргөнүмө бир 4-5 күн болуп калды. 4-5 күндөн бери бир дагы талапкердин сүрөтүн көрбөй атам да. Эмне үчүн мындай болду? Бишкекте. Анын себебин мен билбейт экен, бирок азыр басымды көбүнчө ошо социалдык тармактарга жасап атышат окшойт. Социалдык тармактарга, Instagram, Facebook'та өздөрүн рекламалап. Мен имиш угуп калдым эле, шаардык мэрия ошол көрнөк жарандыктарды илгенге тыюу салып берди. Баннер илгенге деп. Анан эгерде андай боло турган болсо, мэриянын кандай акысы бар буга дейм да, себеби мэриянын токтомуна караганда шайлоо кодекси бийик турат да, мындай мыйзамдардын иерархиясы жагынан алганда. Ошондо кандай болуп калат? Азыр сиздер өзүңүздөрдүн укугуңуздарды мэрдин алдында коргой албай калдыңыздарбы же талапкерлердин? Жок, бизге менин билишимче, мен өзү кече эмеден келдим, башка жака кеттим эле командировкага. Менин оюмча азыр андай арыз түшкөн жок да. Эгерде талапкерлерден ошол бизге жана тоскоолдук болуп атат деген арыз түшсө, балким ошол арыздын негизинде биз карашыбыз мүмкүн да.
сиз айткандай мыйзамдардын иерархиясын алганда биздин мыйзам жогору турат. Арыз түшпөсө деле ошол талапкерлердин балким ошол шайлануу анан өздөрүн мындай көрсөтүү, үгүт кылуу жанагы акысы бар да, аны коргоп беришиңиздер керек беле дейм да. Ооба, коргоп беришибиз керек, бирок мен ошол нерсени такыр кабарым жок экен. Аны мен сураштырып көрөйүн. Анан шайлоонун Акаевдин мезгилинен берки канча шайлоо өткөн болсо, бардык шайлоолордо шайлоо кандай өтөт десең, шайлоо таза өтөт деп келген да ошол борбордук шайлоо комиссиясы. Анан ошол канча жолу жанагы революциялар болду, жанагы революция дейбизби, кыскасы ошол бийлик төңкөрүштөр. Ошол төңкөрүштөрдүн бардыгы шайлоонун айынан чыгып атты. Анан азыр деле мен сурасам, ошентип жооп берсеңиздер керек. Эми бул шайлоодо тазалык, камсыздалышына канчалык эме бар? Шайлоону негизи балким сиз дагы шайлоого катышып аткандырсыз, барып добуш берип аткандырсыз. Шайлоонун мен ошол конкреттүүрөөк сурайын анда, жанагы компьютер өчүп калабы, өчүп калбайбы бул жолу? жок, өчпөйт. Бизде ошол жанагы мурунку эмеде дагы жанагы сбой болду дегенде, ал сбой болгон эмес да. Бирок көрүнбөй калып, анан Көрүнбөй калганда мурдагы жыйынтыктардан кийинки жыйынтыктар көбөйүп кетип, ошо алмашып калды деген сөздөр чыкты да. Жок, эч алмаша албайт. Себеби дегенде бир да добуш дагы урдалбайт шайлоодочу негизи. Мен деле мурда ошол башкача ойдо болчумун. Мен бул жерде иштеп атканым үчүн эмес, мындай жаран катары да мен айта алам да, мындай шайлоо таза өтүп атат негизичи. Себеби дегенде биз шайлоону эгер мындай бурмалап кое алсак, биз явканы көтөрүп коймокпуз да. Явка ошол көрүп атасыздар, аябай түшүп атат. Ошон үчүн биз болгон аракетибизди жумшап атабыз. Ошол блогерлерди чакырып атабыз, 2 жолу чакырдык. Башкалар менен жолугуп атабыз, ошол элге көбүрөөк маалымат жеткирип, ошо явканы келип, ошо шайласын деген аракеттер болуп атат. Бирок азыр шаарда мисалы мен азыр чыгып шаардыктардан сурап көрөйүн деп атам да, азыр кандай шайлоо жүрүп атат билесиңерби деп сурайын деп атам. Сурасам азыр мен оюмча көпчүлүк эле билбейм деп жооп бериши мүмкүн деп турам да. Мен ошону күтүп атам. Себеби көчөдө шайлоонун шаңы деген бир деме бар эле го, бир түшүнүк бар эле. Ошондой азыр шайлоонун шаңы жок да. Мисалы мурда билесиздерби, жанагы мисалы Ошто Ош шаардык Ош мамлекеттик университетинин жаштар комитетинин төрагасын шайлоо дагы өзүнчө эле бир чоң шайлоого айланып кетчү эле. Ооба. Азыр ушул жергиликтүү эми шаардык кеңеш, шаардын бюджетин карай турган чоң туура айтасыз. эме мындай кандай десем, ушундай чоң кеңештин шайлоосу болуп атат, анда шайлоонун шаңы жок да. Ооба. Бул өзү дүйнөлүк тенденция болуп атыптыр ушундай. Бардык биз ошол кээ бирки ошол мамлекеттерде шайлоо болгондо биз барып байкоочу катары барып атабыз. Бардык жакта ошол шайлоо комиссияларында ошо явканы кантип көтөрөбүз деген проблема бар да. Себеби дегенде ошол дүйнөдө ошол элдер азыр шайлоого мындай убактысыздар болобу, кандайдыр бир эмелер болобу баргандан мындай тажап калыптыр элчи. Ошол бизде дагы ошондой көрүнүш болуп атат. Талапкерлерге ишеним жок. Биз талапкерлерге да ишеним жок болушу мүмкүн. Эми ар түрдүү жанагы бизде шайлоонун кесепетинен болбоду жанагы революциялардагычы. Аны менен эле ошол бир эмеден кийин жанагы өздөрү барбай эле жыйынтык чыгара бербеш керек да. Барбай коюп азыр барбай коюу менен ошол жана татыктуу эмес талапкерлердин депутат болуп келүүсүнө шарт түзүп берип атышат да. То есть ордун андан бетер тереңдетет. Андан көрө барып туруп өзү мындай жана тууганым же башка таанышым, бир тууганым дебестен татыктуу талапкерди тандап туруп ошого добуш берсе, анын добушу урдалбайт. Барбай коюу менен ошол туура жанагыдай эл каалабаган кандидаттын келип калышына шарт түзүп беребиз да. Себеби дегенде ал киши өзүнүн мындай жакындарын алып келип жана татыктуу эмес кандидат добуш бергизип алып өтүп кетиши мүмкүн да. Ошого эмне кантип каршы туруш керек? Өздөрү барыш керек, ага каршы башка татыктуу адамга эме добуш бериш керек да. Ошентип анан эмени өзгөртө алабыз. Анан барбай эле кээ бирки эмелерди көрүп атам да, менче ушунчалык мындай негатив жазышат, шайлоого барышпайт. Антип жазганын ордунда бул жолу мен барып көрөйүнчү кандай өзгөрүү болот экен деп ар бир жаран өзүнүн мындай позициясын көрсөтүп барыш керек да. Анан бул өзү элдин бийлик элдики дейбиз го. Ошол бийлик элге шайлоо учурунда берилет экен да.
ошол шайлоодо өзүнүн бийлигин орнотуш керек, элчи барып добуш бериш керек татыктуу кандидаттарга. Анан барышпайт, ошол могу жерде жазып аткандардын баардыгы барбай эле негативди жазып отурушат да. Андан көрө барсын, барып добуш берсе, анан өзгөртө алат. Меничи. Азыр эми ал жагы жакшы, эми ал элдин проблемасы. Анан сиздерде жанагы буга чейинки эмелерде көп учурларда жанагы борбордук шайлоо комиссиясына, жергиликтүү шайлоо комиссияларына, аймактык шайлоо комиссияларына көбүнчө ошол бийлик тарабынан кысым же болбосо мындай жогорудан көрсөтмөлөр, буйруктар берилет деген түшүнүк бизде мындай калыптанып калып калган акаевтан бери. Азыр андай барбы, жокпу? Жок, андай жок. Мурда болушу мүмкүн. Мурдачы мен өзүм иштебеген мезгилге мындай жооп бере албайм да. А бирок андай азыр жок биздечи. Биз 12 мүчөбүзбүз, ар бирибиздин өзүбүздүн эмебиз бар да, добушубуз бар. Ар бири мендей эле бардыгы өзү эмнени туура көрсө мыйзам боюнча ошого добуш беребиз. Бизге андай басым деген азыр жок. Ал нерсени жанагы БШК бийликтин айтканын аткарат, бийликтин айткан кандидатын өткөрөт деген ал нерсе азыр Андан кеткенбизби? Кеткенбиз анданчы. Ошон үчүн ар бир жаран өзүнүн добушун коргой эле барып шайлоого добуш берсе, ошондо өзгөрөт бардык нерсечи. Азыр барбай атышпайбы? Негизги проблема ошол. Анан добуштун сатпаш керек. Биз ошону жеңе албай атабыз азырынчачы. Добуш сатып алууну. Эми аны деле жеңдик десек болот, себеби дегенде биз Жок, ал эми укук коргоо органдары иштеш керек го дейм ал боюнча. Коргоо органдары иштеш керек, укук органдары менен биз чогуу иштешибиз керек. Ошол нерсе гана бизди азыр артка тартып турат. Элибиз эле добушун сатпаса, анан барып катышса эле шайлоолор аябай жакшы өтөт. Рахмат. Анан дагы бирдекени айтышым керек мен, дистанционный эменичи. Ошону негиз аралыктан жана чет өлкөлүктөрдүн эмесинби? Жок, чет өлкөдөн добуш бере албайт. Биздеги азыр ички мигранттар, жанагы форма 2-нин бул эми жанагы мыйзамды буза албай турган түрү булчу. Мында азыр бизде 10 шайлоо участкасы ачылат. Эмеде Бишкектин 4 районунда. Анын областтык центрлердин ар биринде эмелер ачылып, добуш берүү участкалары. Ошол жерден аралыктан добуш берсе болот. Ал деген То есть Бишкекте туруп, Бошко же Нарында айыл, любой айылына өзү кайсы жерде эмеси бар болсо, учету бар болсо, ошол жер үчүн добуш бере алат. Бул деген жана ички мигранттар жана студенттер үчүн аябай жакшы эмеде шартта булчу. Ошон үчүн биз өткөндө эмеге барганда дагы ал жактагы кандидаттар менен да жолугуп, аларга да эме бердик. Тизмени текшерип эле ошол өзүнүн участкасында. Кайсы кошуналары, кайсы студенттер, кимдер кайсыл жакта жашап атат, ошолор менен байланышып, могу участкада бар экен. Бишкекте мисалы үчүн кайсы жерлерде биз эмени койгонбуз, адрестер бар. Ошол жерге барып же ошол жерден арыз бериш керек. Же болбосо эмеден тизме gov.kg деген сайтта бар. Ошол жерден кирип туруп электронный адрес эме берип коет, заявление. Өзүнүн катталган жерин аныктап алса болот да? Өзүнүн катталган жерин аныктайт дагы и онлайн заявка берет. Мен дистанционно, мен аралыктан бул жактан добуш берем. Заявка бербей туруп эле ошол күнү по факту бара берсе болбойбу? Жок, анда болбойт. Анда баягы форма 2-нин эмесине айланып кетет да. Ал жактан чыгыш керек. Жана жактан добуш бере албайт. Өзүнүн участогунан арыз бергенден кийинчи бул жактан гана добуш берет. Ошол канча күн алдың ошол? 1 ноябрга чейин. 1 ноябрга чейин заявка берип койсо, көбүнчө мисалы үчүн Баткенден ички миграция көп, Бишкекте жашап аткандар көп. Алар бул жактан туруп, ошол өзүнүн айылындагы кандидаттарга добуш берсе болот. Бул жерге келгенде, мисалы үчүн, жана ID карта менен, же болбосо любой ошол өзүнүн эмеси, паспорту менен. Андай боло турган болсо аз эле убакыт калыптыр да, бир канча күн калат? Аз эле убакыт калды, бирок ошол биз студенттер менен ошол эл көп жанагы миграция болгон, ички миграция болгон жерлер менен байланышып, азыр Бишкектин почти бардык университеттеринде студенттер менен жолугушуулар болду. Алардын өздөрүнүн залдарында уюштурулуп, жолугушуулар болуп, аларга түшүндүрүлдү ошол кантип добуш беришчи. ID картасы менен барат, баягы мурдагыдай эле. Барганда
Бизде азыркы дагы өзгөчөлүк мурдагыдай бюллетень чыгарбай калдык. Азыр жаңы аппараттар келди. ID картаңызды бергенден кийин чек менен кошо эме бюллетень чыгат. Ошондо демек чыгарчу элек анын баардыгы жанагы 20% делегация санын калганын баардыгы уничтожениеге кетет эле 80%. Ар бирин региондорго жеткирип, аны жанагы сопровождение менен жеткирилет. Кайра эмелер корушат аны 3 күн, 4 күн жана участоктарда. Анын канча санап, өткөрүп алып, кайра бүткөндөн кийин санап ар бирин. Аябай оор эме болчу да, бул эме шайлоо комиссиялары үчүн да аябай жеңилдик болду. Ошол сразу эле ар бир ошол бул дистанционный дагы эмес, ар бир эмеде ушундай болду да. Бюллетень ошон эмеден чыгат. То есть мисалы адам келсе, уникалдуу номеру менен жанагы бюллетень чыгат. Сиз мисалы үчүн кайсы жерде сиз Баткенде учетуңуз турган болушуңуз мүмкүн. Бул жерге дистанционныйга сиз заявка бергенсиз, келип ID картыңызды берип койгондо эле сиздин ошол Баткендеги эмеңиз чыгат. Ошол Баткендеги кандидаттардын бюллетени чыгат. Ошол тизмеси менен. Тизмеси менен. Сиз ошолорго добуш бересиз дагы, бир урнага таштала берет, кийин ал бөлүп эсептелинет. Автоматически эсептелинет, бирок бизде ручной подсчет окончательный болуп эсептелинет да. Эгерде бир эме маселе жаралса дагы ошол эмеден кол менен эсептелип анан бөлүнөт да. Түшүнүктүү? Рахмат чоң. Ооба, шарттар жакшы, шайлоонучу эми өгүттөш керек, элден көбүрөөк келгиле депчи. Силер дагы жардам Азыр эми мен башынан аягынан бир катар айтам го дейм. Эми шайлоого өзү айрыкча эми бир жагынан ушу көрүүчүлөргө азыр эле айта кетет элем. Баягы шаардык кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттыгына өзү көбүнчө сол киши аттанбайт. Себеби ал жерде айлык жок, кызматтык машина жок, жардамчы жок, кеңешчи жок, жанагы ошко же башка жака учам десеңиз бекер билет жок. Анан жанагы баягыда бир сөз болгон эле депутаттардын, жогорку кеңештин депутаттарына. Жанагы кышка карата консервацияга деп дагы атайын кышка коммуналга деп дагы варенье, салат жабабга деп акча бөлүнөт экен деп. Андай жок. Ошон үчүн аялдарыңарга азыр аялдарына кантип алар түшүндүрүп атышат мен билбейм. Эмне кеп атасың, эмне кыласың барып десе кантип эмне дешет билбейм. Ошон үчүн мен айтам да, өзү журналисттердин дагы көпчүлүгү мындай бир аз психопатыраак болушат. Анан пайда зыян менен иши жок эле, ошол бирөөгө жаман көрүнүп атса деле мындай бир кайсы бир проблеманы чыгара берет да, өзүнө тиешеси жок болсо деле. Мисалы мен ошондой. Булардын диагнозу меникинен дагы оорураак деп ойлойм. Себеби эч кандай пайдасы жок да, мисалы атактуу болуп кетпейсиң андан. Айлык албайсың. Анан аялы ошон эмне кыласың десе, жок мен барып иштешим керек да, мен элге кызмат кылышым керек да деп кетип атышат. Макул эми ошондой болсо дагы. Эми ал ошо мага окшогон жиндилер дагы керек. Эми ошонун ичинен жакшыраагын тандап алышыңыздар керек го дейм да. Антпесеңиздер жөн эле отура берсеңиздер, анда ошол жок дегенде мындай жакшыраагын тандап, эртеңки мынау шаардын же болбосо өзүңүздөр жашаган жердин бюджети мынча экен, мунун отчетун бер, эл менен жолук, элден ук арыз арманын, анан эл айткан нерсени кылалы, анан оюңа келген нерсени эле барып көрүнгөн жерди казып бирдеме кылып акчаны кетире бербе деп турганга жарай турган балдарды шайлап алганга аракет кылышыңыздар керек го деп ойлойм да. Анан антпесеңиздер эми кимиси Facebook'та баягы же Instagram'да сулуураак көрүнүп, коозураак сүйлөгөн болсо, ошол өтүп кете берген болсо, анда эми убал өзүбүздүкү, өзүбүздүн башыбызга тиет. Ошол бар болуңуздар. Туура айттымбы? Алардын жергиликтүү кеңештин дагы аткара турган жумуштары көп эле. Мындай жаш күчтүү эмелер келе турган болсо, алар жогорку кеңешке биринчи кадам десе болот да. Жакшы иштеп, элге көрүнүп, анан жогорку кеңешке келип, күчтүү депутат болуп чыкса, биринчи айылдык кеңештен такша алып туруп, анан жогорку кеңешке. Ошондой эмеде барса жакшы. Анда жакшы. Анан көбүнчө азыр кадимгидей
Эми билбейм, эми кээ бир кандидат талапкерлер жанагы кээ бирлер ак ниеттүү, жакшынакай, ошол өзүнүн бир бизнеси бар. Анан мындай жардам берейин, ошол баягы айылда же болбосо шаарда кабыл алынып аткан чечимдерге бир таасир этейин деп ошондой бир ой менен барса жакшы. Анан кийин шайлоо менен, бийлик менен, карьера менен ооруп, эптеп эле барып бир креслого отурайын деп жүргөн балдар болсо, эми ал элдин шоору менимче. Кандай болсо дагы эл тандайт эми. Не дейбиз? Айла жок. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Мына шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева айтып атат. Мен өзүм эч кандай чиновник эмесмин, буга чейин чоң кызматтарды ээлеген эмесмин, бир чоңдун тууган эмесмин. Мага ишенсеңиздер болот деп атат. Бизде шайлоо таза өтөт деп атат. Шайлоонун тазалыгынан камсанабасаңар болот деп атат. Болгону эми ошол шайлоонун азыр эми шайлоого катышып бериңиздер деген гана сөздү айтып атат. Чындап эле шайлоого катышыш керек, анан талап кылыш керек. Эми бийликте деле азыр эми биз эми жаман жакшы деген менен кайсы бир деңгээлде баары бир жанагы аялдардын квотасын сактап берели, майыптардын квотасын сактап берели, майыптар дагы келсин, шайлоо укугун, шайлануу укугун пайдалансын, аялдар дагы ошол шайлоого катышсын, башкарууга катышсын, өздөрүнүн оюн айтсын, парламентибиз жалаңбай эркектердин, топ эркектин бир ордосуна айланып калбасын деген мындай аракеттер болуп атат, жок эмес. Мисалы, мынау акыркы шайлоодо, жогорку кеңештин шайлоосунда ошол аракеттин айынан дагы көп мындай каршылыктар болду ошого. Мындай жогордон бийлик айтып атты, мынага бергиле, аялдарга бергиле, аялдардын квотасы сакталсын, анан эркектерге бергиле деген талапты катуу койду. Анан ага мен андан алдың турат элем, мен андан көп добуш алганмын деп эркектерибиз катуу эле каршылык көргөздү. Бирок бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, эгерде аялдар жок болсо парламентте, же болбосо айылдык же шаардык кеңештерде аялдар жок боло турган болсо, жалаң эркектер чогулуп алган болсок, биз сөөгүнү отуруп ошол жерди жанагы Горводоканалдын жыйынына айлантып жиберебиз да. Ал бир баягы инженер мастерлердин отурган бир жыйын болот го, ошого айлантып салабыз. Анан эгерде жалаң аялдар болуп кала турган болсо, анда ал ушакташа турган эле жанагы тууган отурушка айланып калат да. Ошондой болбош үчүн аялдар, эркектер бардыгы мындай тең салмактуу, ошолордун бардыгынын орду бар, ошолордун бардыгынын пикири бар, алар аралашып отурган, бири-биринен айбыккан, бири-бирин сыйлаган, анча-мынча бир маданияттуулуктун жок дегенде бир минимумун сактаган жай болот. И ошол жерде анан мындай абийирдүүрөөк маселелер каралат. Анан дагы бир нерсе бар, мисалы көп учурда эркектер башкача ойлонобуз, аялдар башкача ойлонот. Мисалы эркектер мынтип бир чоң бирдеме салышыбыз керек дей беришибиз мүмкүн. Ошол бир жергиликтүү кеңеште же жогорку кеңеште отуруп алып. Аялдар айтышы мүмкүн, жок айланайындар, ушул мектептин туалетине эле салып берип коелучу деп мындай более мындай рационалдуураак ойду, рационалдуураак, зарылыраак, жөнөкөйрөөк маселелерди көтөрүшү мүмкүн. Ал деле балким туурадыр, берки деле туурадыр. Кандай болсо дагы ошол жерде мындай тең салмактуулук жаралып, мындай жакшыраак, сапаттуураак чечимдер кабыл алынышына ошол көптүрдүүлүктүн, гендердик көптүрдүүлүктүн таасири тиет деген ойдомун. Ошондуктан кандай болбосун шайлоого келиңиздер, кайсыл жерде болбоңуздар. Дагы бир болгону 5-6 күн калыптыр эми, жанагы аралыктан добуш берем десеңиздер. Аралыктан болсо дагы добуш берип, кандай болсо дагы жанагы бир кыскасы пикирди айтыш керек да, жөн жатпаш керек. Анан акча алган нерсени токтотконго аракет кылыш керек. Эми 1000 сомго берип сатып коюп эле анан кийин отура берген дагы болбойт. Дагы бир нерсе эми мындай да. Эртеден кечке шайлоо болот өзү. Бир күн кечке убакыт бөлүнөт. Мисалы саат 8-ден 8-ге чейин. Ошол 8-ден 8-ге чейинки убакыттын ичинде жок дегенде бала чаканы баягы ээрчитип чыгып, сейилдегенче деле ошол бир көбүнчө өтө узак эмес, 200-300 метр аралыкта сиздин үйүңүздөн, жашаган жериңизден 200-300 метр аралыкта же 500 метр аралыкта шайлоо участкасы орнотулган. Эми ошол жерге барып добуш берип коюу деген жок дегенде бул эми жарандык милдет десең таасир этпесе, жок дегенде ал мындай атуулдук, мындай бир парыз да, эми мындай жөн адам катары деле ушул жердин жок дегенде мындай Кудай алдында дагы
өзүңдүн тагдырыңды кимдир бирөөнүн колуна бере турган болсоң, анда барып ачык айтып, мен ушуга берип атам деп эле бериш керек да. Анан жөн эле жатып алып, анан биздин үстүбүздөн тигилер бийлеп атат, анан булар бийлеп атат деп, анан кээде айтып атабыз баягы жалаң чоңдун балдары келип алыптыр деп. Эми чоңдун балдарына бербей кой анда. Жалаң чоңдун туугандары келип атыптыр деп атабыз. Анда аларга бербей кой. Кыскасы ушинтип бир аракет көрүш керек да. Эми жөн эле жатып сүйлөнө бербей. Мен ошого чакырат элем баарыңыздарды. А мен өзүм шайлоого барам буюрса. Бар болуңуздар.